Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 2 февраль 2025 жыл мен сиздерге ХБКда жайгашкан мына ушундай 103 сериядагы 4 кабаттуу дондун 3 кабатынан сатыла турган 2 бөлмөлүү квартира тууралуу маалымат бермекчимин. Срочно сатыкка чыгып атат. Угловой эмес, анан күнгөй бетте жайгашкан. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Сатылуучу 2 бөлмөлүү квартиранын баасы видеонун аягында сөз менен айтылат. Эсин номери болсо ушул видеонун экранында жазылган. Так, мен турган жер ХБК. Ориентирди сиздер ХБКда жайгашкан ушул Эмакомдун домун алсаңыздар болот. Ошонун эле жанында бет маңдайында 4 кабаттуу домду көрө аласыздар. Адреси Салиева 18, серия 103. Сатылуучу квартирабыз ортоңку подъездде 3-кабатта. Аке туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү квартиранын алдына да келдим. Эң негизгиси угловой эмес, анан 3-кабатта эле жайгашкан. 2 менен 3-төрдү билесиздер, ходовой болот, тез сатылат. Так, туугандар, аянты 48 квадрат метр, серия 103, 3-кабат. Эң негизгиси күнгөй бетте сатылуучу квартирабыз жайгашкан. Азыр саат 11:30 болду. Мына квартирага күн тийип жаркырап турган учуру. Суу, свет, газ, центральное отопление бардыгы бар. Так, бул жагы конок бөлмөсү, бул жагы болсо родительский, ал жакта санузель, анан кухнясы жайгашкан. Так, квартирага кирип сол тарапта карасаңыздар, мына ушундай шкафчиги деле бар. Анан буюм тайымдарды көрүп атасыздар. Эми ал жагын ээси менен өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр, Кудай буюрса. Мына ушундай. Көрүңүздөр, мына биринчи комнатасын көргөзүп берейин. Так, мына туугандар, зал конок бөлмөсүнө дагы кирдим. Караңыздар. Мына эшикти ачып кирип келе бересиздер. Ремонттору жакшы. Эң негизгиси асты полу жыгач, дубалдар обой, айнек терезелери пластик. Отопление дагы өтө мощный иштейт деди. Сөктөгөндө билесиздер, центральный. Серия 103 туугандар. Кышындасы жылуу болот, жайындасы салкын болот. Анан мына жакта балкону дагы бар. Ушундай закрытый кылып, тосуп, жашнакай кылып коюп турду. Караңыздар. Бардыгы таза сонун болуп турат. Эң негизгиси күнгөй бет. Азыр саат 11:30 болду. Квартирага күн тийип жаркырап турган учуру. Эми кийин келип өзүңүздөр дагы көрүп, дагы да бир толук маалымат алып кетесиздер. Мына туугандар, мага жаккан жери мына балконун сонун кылып, пластик менен тосуп жасап койгон. Анан айнекти ачсаңыздар деле тынч туугандар. Байкап атасыздарбы? Жанында бактарак бар, чаң болбойт. Бардыгы жакшы, сонун. Манаса мешитине дагы жакын эле экен. Эң негизгиси тынч. Так, туугандар, конок бөлмөсүн көргөздүм. Чыгасыздар, чыксаңыздар бул жагы ата-энелердин уктоочу бөлмөсү болуп калат. Асты полу жыгач эң негизгиси. Айнек терезелери пластик. Отопление прям Ташкент болуп, сонун болуп жылыйт деди. Мына домдун алды тынч экен туугандар. Эч кандай бир машинанын же бир башка нерсенин үнү угулбайт. Айнекти кеңири ачып кое бересиздер. Так, ушундай. Буюм тайымдарын эми ал жагын ээси менен сүйлөшөсүздөр, келишим түрдө деди. Калтыр десеңиздер, калтырып деле кете берет экен туугандар. Так, бул экинчи бөлмөсү болду. Бул биринчи бөлмөсү болду, көргөзүп бердим туугандар. Так, эми жүрүңүздөр, кухнясын көргөзөйүн. Жеңелерибиздин экинчи офиси мындай айтканда. Анан мына стереалка, холодильник, кухонный гарнитур бардыгы калат экен. Эч нерсе алып кетпейин деди. Ушундай. Бул кухня болду. Бул жактан чыксаңыздар, мына жакта санузел. Чогуу болот, билесиздер, мына ванна, шторка бардыгы жакшы, Кудай буюрса. Анан мына ушундай сол тарапта шкафчиги деле бар. Кийим бүт барын ушул жака коюп кое бересиздер квартирага киргенде. Ондар, квадрат метри 48, 3-кабат, серия 103, угловой эмес, күнгөй бет. Квадрат метр 48, баасы болсо $50,000 бааланды. Анан дагы бир аз кеми бар дейт. Бөлүп төлөө жолдору дагы бар экен. Кааласаңыздар ипотека жолу менен деле алсаңыздар болот экен. Кааласаңыздар наличка деле алсаңыздар болот экен. $50,000, анан кеми бар. Эсин номери ушул видеонун экранында жазылган. Барыңыздарга ийгилик, колдон чарбаңыздар.